Ассалому алейкум рахматуллахи баракату. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктарым, мекендешттерим жана биздин планетабыздагы ар бир мамлекетте, ар кайсы мамлекеттерде кызмат өтөп жүргөн, эмгектенип жүргөн биздин жарандарыбыз. Сиздерге Айнагүл Абазованын Кайрымдуулук фондунун атынан, каналынан жалындуу ысык салам айтабыз. Ошондон туулган күндөрдү куттуктоо аземин жүргүзүп жатабыз. Бүгүн болсо биз Ош областынын Каракулжа районундагы Ылайтала айылына барып конобуз. Аэропорт жок болсо да конобуз. Ош областына караштуу Каракулжа районунун Ылайтала айылынын тургуну апабыз Айдарова Айпери Ташболотовнаны бүгүнкү 19 май туулган күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Апабызга бекемдүү соолук, узун өмүр каалайбыз. Атам экөөңүздөр үйүбүздүн куту, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Уул кыздарынын атынан бактыбек дейт. Андыктан урматтуу Айпери апа, жөнөкөй ат коюлган эмес да, Айдай пери болсун депчи, периште болсун деп. Андыктан ошол тилектери сиздин уул кыздарыңызга берсин Аллах Таала деген. Бар болуңуз, биз дагы, мен дагы кошулуп ушул ырдесте катары алып коюшуңузду суранабыз. Өмүрүңүз узун болсун. Уул кыздарыңар, небере чеберлер бардыгы сиз үчүн кызмат кылган, сиз жөнүндө ойлогон болсо, Аллах Таала деген алардын ар тарабын кыбыла кылып, бактылуу кылган болсун. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Апа жаным. Апа жаным, мен сени сагындым. Кечирчи мени. Мен азыр бара албайм. Апа жаным. Кара кемпир жалгыз турат, жолду карап. Балдарым келеби деп күтүп сама. Күтүүдөн, кусалыктан, сагынычтан көздөрүнөн ысык жаш жерге тамат. Энелер ыйлабагыла, апалар сыздабагыла. Көздөрүнөн ысык жашы жерге тамат. Кундуздай кара чачың бурбак баскан, көздөрүн курчуп кетип бара жаткан. Бөк жөндөп араң басып таяк менен, беттерин ай кабат-кабат бырыш баскан. Энелер ыйлабагыла, апалар сыздабагыла. Беттерин ай кабат-кабат бырыш баскан.
тұрсынчу Құдайым ай айырбасын енелерді Апалар ыйла бағылар Енелер сыздап бағылар Құдайым ай айырбасын енелерді Құдайым ай айырбашы енекемден Айпер апа, көп жашаңыз, бақытлы болыңыз, туылған күніңіз менен.